Ата, бүгін bir parça келіп тұр ғой, жолғышыға. Сіз эмне барған жоқсыз? Ne bugün жолугушу болуп туруп, партиядан келишти, Ооба, мен ошол жакка барып келдим. Элдин баары ошол жакта жүрөт. Мен сени каяка кетти деп атса, сен да ошака бардың беле. Толтура болду элдер. Сиздин классташтарыңыз, сиз менен тең курактуулар бүт баары барышты го. Тең классташтары менен теңдер да барды, ошака. Менин классташтарым да жүрөбү. Ооба. Ушу классташтарым деле кызык. Баягы күнү эле отурушта тим эле кыйын болуп сүйлөп атышкан. 55-тен өттүк, 60-ка таяп калдык. Өзүбүз үчүн жашабайлыбы? Эми өзүбүз үчүн жашайлы да. Балдарды чоңойттук 30 жылдан бери, чочойттук. Ушулардын азабын көрдүк, жыргалын көрдүк. Ушулардын эми кандай сүйлөп коет, кандай басып коет, кандай туруп коет, эмнеден жаңылып кетет, камалып кетеби, бир баланын ичинен чыкпаса экен, элге уят кылбаса экен, уят болбосо экен деп, тим эле кыйын болуп, өзүбүз үчүн жашайлы деп атпады эле таң. Эми анда бала бакыра жөнүндө сүйлөштүңөр да. Депутаттардын эмне тиешеси бар? Депутаттар эмне тиешеси бар дейсиң да, депутаттар деле ошондой болуп атпайбы? Мына 30 жылдан бери бала бакыраңды чоңойтуп, тырталаңдап кийбегенди, ичирбегенди ичиртип эптеп кутулдук, эми өзүбүз үчүн жашайлы деп тура. Депутаттарды деле 30 жылдан бери кайра шайлап келатпайбызбы? Эми эмне деп коет булар, кайсынын соосунан жаңылат, кайсынысы каяктан жеп коет, каяктын кимиси кимге жаман көрүнөт, эмнеси эмне кылып берер экен, кандай иш болуп кетер экен деп эле анан коем, эми оңолор, эми жакшы оголор деп эле анан улам эле чоңойтуп эле буларды, улам эле шайлап эле, улам отургузуп эле, жегизип ичирип эле, ушуларды багып эле келатпайбызбы айланайны? Кандай окшош эле болуп атпайбы? Балдар менен депутаттар окшош эле болуп атпайбы? Кереги жок болчу шайлоонун, эч кимди шайлаштын кереги жок болчу. Андан көрө өзүбүз үчүн жашайлы да мындай, өзүбүз үчүн айланайын, ушу элдер түшүнбөй койду. Депутаты жок эле, жакшынакай өзүбүз үчүн жашасак болот да, сарсана болбой эле, буларды бакпай эле. Болду.